Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен таныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Жалал Абадта облустук прокуратура соттук медициналык экспертиза кызматкерлерине карата кылмыш иш козгоду. Облустук экспертиза бюросунун жооптуу жетекчилери соңку 5 жылдан бери Бишкек жана Ош шаарларында иштеген 9 кызматкерге жасалма документ аркылуу айлык маяна берип турган деп шектелүүдө. Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана бюджеттик каражатты мыйзамсыз короткон деген беренелери боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүрүүдө. Мындан улам мыйзам бузганы аныкталган мамлекетке жалпысынан 1 миллион сомго жакын зыян келтиргени айтылууда. Ошто аскерлердин акчасын жегендер аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат бөлүмү Азаттыкка кабарлады. Комитет алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Коргоо министрлигинин аскердик соода башкармалыгы мамлекеттик ишканасынын Ош филиалындагы кассасынан 2012-13 жылдары 700 миңге жакын каражат тийиштүү документтери жок кымырылганын аныктаган. Натыйжада аскердик соода башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн бир нече кызматкерлерине кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө амалдары уланууда. 12 июнда Коргоо министри Абибилла Кудайбердиев жемкорчулукка шектелип кызматынан алынган. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы аскер прокуратурасы менен бирге министрге, анын орун басарына, министрликтин каржы башкармалыгына жана аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын жетекчисине кызмат абалынан кыянат пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. 1 ноябрга чейин салык төлөөчүлөр негизги карызынан кутулса, тууму жокко чыгарылат. Мындай мүмкүнчүлүк салыктын бардык түрүнө киргизилген. Ал үчүн жаран өзү катталган салык кызматына барып арыз калтыруусу керек. Комиссия карап чыккан соң кошулуп эсептелген туумунан бошотулат. Эгер көрсөтүлгөн убакка чейин негизги карызды төлөөгө үлгүрбөй калсаңыз, май айына чейин деле ушундай жеңилдик болот. Болгону тууму толук кыскартылбайт. Урматтуу салык төлөөчүлөр, бүгүнкү күндө салык төлөөчүлөрдүн ишкердигин жандандыруу максатында чыгарылган ушул закондун аткарылышын салык кызматы көзөмөлдөп жатууда. Эгерде салык төлөөчү азырдан шарты туура келип, дагы убактыбыз бар. 1 ноябрга чейин салык карыздарынын негизги карызын 1 ноябрга чейин төлөй турган болсо, биз ал салык карызына пайда болгон туумдарды жана салык санкцияларын толугу менен кыскартып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анда канча пайыздык жеңилдик болот жана ал кантип ишке ашат? Кабарчыбыз Чолпон Калыбек кызы кечки чыгарылышыбызда кененирээк айтып берет. Баткен районунун Таян айылындагы оорукананын эскилиги жетип, урап калуу коркунучунда турат. Азыр бейтапкана кызматкерлери имарат урап түшпөйт бекен деген кооптонуу менен иштеп жатышат. Андагы дарланып жаткан бейтаптарда кулап түшсө эмне болот деп кыжалат. Оорукана жетекчилиги тиешелүү кызматтарга имараттын абалы тууралуу билдирүү жиберген. Бирок эч кандай жооп келген эмес. 10 миңге жакын калкы бар айылды тейлеген оорукана тууралуу аймактан кабарчыбыз Нургазы Жайнаков баяндайт. Таян айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу эл аралык уюмдардын каржылоосу менен оңдоо түзөөдөн өттү. Бейтаптарды кабыл алуучу бөлүмдөрдөн сырткары айылдагы тез жардам кызматынын имараты да оңдолду. Бул объектиге жалпысынан алганда 8 миллион сомчо каражат жумшады эл аралык кызыл крест комитети. Мунун 6 миллион сомго жакын акча каражаты ушул оңдоп түзөө жумуштарына сарпталды. Анан 2 миллион сомго жакын ушул керектелүүчү медициналык инструменттер жана керектелүүчү эмеректер болду. Бирок баары жакшы деп айтууга кыйын. Анткени оңдоп түзөлгөн имараттын жанындагы стационар бөлүмдүн эскилиги жетип, урап калуу коркунучунда турат. Мындай шартка көнүп калган айылдыктар жаман болсо да оорукананын барына шүгүр кылып келишүүдө. Оорукана жетекчилиги имараттын абалы тууралуу тиешелүү кызматтарга бир нече жолу билдирүү жөнөтүшкөн. Тилекке каршы эч кандай жооп болгон эмес. Бул дубалдары финский да жыгачтан болгон. Асты жыгачтары кичинеден чирий баштады да. Өзүбүздүн колдон келишинче ремонтторду жасап жатабыз. Космический ремонттордучу. Токторубуз эскирген. Ошолорду колубуздан келишинче оңдоп иштеп жатабыз. Бирок Баткен аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчиси Таяндагы оорукананын авариялык абалда турганын билбестигин айтты. Буга өзү негизи Баткен областык оорукананын жетекчилиги кайрылыш керек.
коллективге кайрылыш керек, эл кайрылыш керек. Чындыгында менде маалымат жок экен. Мен мына сөз берем, эмки жылы эгер чындыгында мына азыр аварийный состояниеда дейсиңер, эмки жылкы бюджеттин эсебинен таянга сөзсүз акча каражат карап беребиз. Азыр оорукана кызматкерлери имарат урап түшпөйт бекен деген кооптонуу менен иштеп жатышат. Андагы дарыланып жаткан бейтаптарда кулап түшсө эмне болот деп кыжаалат. Оорукана кызматкерлеринин айтымында имараттын эскилиги жеткендиктен көпкө туруштук берүүсү күмөндүү. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Баткен областы. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялады. БШК башчысы Туйгуналы Абдырайымовдун айтымында жогорку кеңешке 6 партия өттү. Алар КСТП, Республика Ата Журт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бир Бол, Ата Мекен. Ошентип парламенттеги 120 депутаттык орундун 38-и социал-демократтарга, Республика Ата Журтка 28 мандат, Кыргызстанга 18, Өнүгүү Прогресске 13, Бир Болго 12 жана Ата Мекенге 11 мандат тийди. Шашылыш билдирүү 17-19 октябрда Кыргызстанда аба ырайы кескин түрдө өзгөрөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. 17 октябрдан 19 октябрга чейинки аралыкта аба ырайы туруксуз болот. Тоолуу жана тоо этектеринде жайгашкан райондорго кар түшөт, айрым жерлерге катуу жаан жайт. Бийик тоолуу жолдорго кар жаап, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетет. Күндүзгө температура төмөндөйт. Мындай аба ырайы айыл чарба жумуштарын жүргүзүүгө, жайыттагы малга, унаалардын жүрүшүнө, байланыш жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар Ынтымак сайтында да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Мен сиздер менен кечки 8-ге чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.